бир нерсени унутпагыла эркектер. Аял эркектин көлөкөсү. Сен бир кадам кылсаң, ал көлөкөң 2 кадам кылат. Бир жол калпайтсаң деген сөз. Бир жол калпайтсаң, аял 2 жол калпайтат деген сөз. Бир жолу аял менен айтсаң, аял уже 2 жол айтышат деген сөз. Ошон себебинен аял менен мамиле кылганыңарда субханалла, биринчи өзүңөр таза болгула. Андан кийин субханалла менен аялыңар таза болот. Бул бекеринен айтылган эмес. Куранда тазага таза делген. Бул жөнсүз эмес. Демек бул биринин аркасынан бир шарка кылып ээрчийт деген сөз. О, үйлөнөр деле бирөөнү алып калсаң эле анан кийин ошо таза менен таза түш болуп калып эмес. Ал субханалла именно субханалла үйлөнүп тургандар камас эле качан чырчадак болуп атканда шүмшүк сенга тийбейт болчумун, шүмшүк сени албай эле койсун болмок экен. Жок, андай эмес субханалла. Бул жерде ошону айтып аткан киши өзү бузук болгон себебинен ошол киши попадание болуп калды деген сөз. Түшүндүңүздарбы? Ошол себебинен көлөкөнү ээрчитерде өзүңөр туура болгула. Анда көлөкө туура болот иншалла. Эгер балдарыңар жакшы болушун кааласаңар, деген ошо көлөкөгө жакшы мамиле кылыш керек. Ошол себебинен пайгамбарыбыздын айткан бекер айтылган эмес.